Бейжиңден кайсы жаңылыктар менен бияка келдиңер? Бұл Бейжіңге барғандағы ең алғашқы жолаушылардың бірісі эле ушул Кытай Коомдук илимдер академиясынын тарых изилдөө институтунун окумуштуулары менен жолукту. Окумуштуулар ушу жолукканда президент дайыма мына тарыхка, Кытайдын архивтерине ушунчалык терең көңүл буруп атат. Анан бул маселени архивтерден ушул маалыматтарды бербейсиңерби деп өткөн жылы расмий мамлекеттик иш сапар менен барганда Си Цзиньпинден, Кытай Элдер Республиканын төрагасы, анан маданият жана туризм министринен дагы өзү сурап, демилге көтөргөн. Ошол демилгени биз ишке ашырып атканбыз. Анан ошо тарыхчылар менен жолукканда, ошол жерден ошол Кытай Коомдук илимдер академиясынын тарых изилдөө институтунун алдында Евразия изилдөө борбору бар. Ошонун директору профессор Ли Цзиньцю ошол жерден президентке айтты: "Биз ушу ишти баштадык, иштеп атабыз. Ушул жердеги кыска аралыкта бизге бир топ жаңы маалыматтар колубузга тийди. Ошонун ичинде эң кызыктуу маалымат кыргыздар жөнүндөгү Кытай хроникасында, Кытай падышасынын хроникасында жазылыптыр. Биздин заманга чейин 10-кылымда кыргыздар жөнүндө маалымат жазылыптыр" деди. Анан президент дагы ошол жерден ояк уккандан кийин таң калып, ошол жерден кайра сурадык: "Чын эле ошондойбу? Буга чейин биздин заманга чейин 201-жылы Смятсяндын Шидзи деген ошо жыйнагында, эмгегинде жазылды деп жүрбөйбүз" десек, ошол андан 8 кылым мурда эле ошол Кытай падышасы кыргыздар жөнүндө маалымат жазган экен. Ошону биздин байыркы Кытай тарыхын изилдеген Ю Тайшан деген эң мыкты тарыхчыбыз бар, ошол таап чыкты. Ошону таап чыгып, англис тилинде макала жазды. Мына ошого таянып биз айтып атабыз, Ю Тайшан бизде Кытайда эң алдыңкы мыкты тарыхчылардын бирөөсү. Байыркы Кытай тарыхын андай изилдеген эч ким жок. Өзү мурда изилдеп жүргөндө эле кыргыздар жөнүндө маалыматтар чыккан экен, бирок ага көп көңүл бурган эмес экен. Анан кайра биздин баягы ортодо түзүлгөн келишимдин негизинде кайра изилдеп, кайра материалдарды, архивтерди караса, эчак эле кыргыздар жөнүндө маалымат анын колунда экен. Ошон үчүн мына биздин тарых эми 2220 жыл эмес, биздин тарых Кытай даректеринде эң алгачкы жолу эскерилгени 3000 жыл болуп атат. Бул деген Борбордук Азиядагы кыргыздардын эң байыркы калк экендигин дагы бир жолу далилдеп атат. Анан биргелешкен ошо архивдик изилдөөбүздүн мына кыска убакытта чыккан бул маалыматы. Бул биз үчүн өтө чоң бир жаңылык болду. Тарыхчылар үчүн өзгөчө бир бурулуш, чоң окуя болду. Анан ушул президент менен жолугушуп сүйлөшкөндөн кийин сыртка чыкканда мына камеранын алдында дагы сурадым: "Чын эле ушундай кандай маалыматтар?" десем, чын эле биздин заманга чейин 10-кылымда ушул Кытай падышасы өзүнүн хроникасында кыргыздар жоокер эл келет. Алар аргымак аттарды багып, бай турмушта жашайт деген ушундай бир маалыматтарды ачык жазыптыр. Мына бул деген ачык маалымат. Биз бул тарыхтагы жазма даректи мына изилдеген окумуштуубуз таап чыгып, өзүнүн макаласын жазды деп, аны дагы бир жолу камеранын алдына бышыктап берди. Силерде бир үмүт бар ошо келаткан мезгилде ошол тарыхый булакты өзүңөр көзү менен көрүп кайерде жасалганын? Албетте, ал мага жакында англис тилиндеги макаласын жиберет. Ошол макаласында ошол кайсы падыша кайсы жерден жазып, кайсы документте сакталган бүт жанакы хроникасынан бери бардык маалыматтарынан бери, шилтемесинен бери келтирет. Мен азыр ошо англис тилиндеги Ю Тайшандын макаласын күтүп атам. Анан андан сырткары бул Ю Тайшандын жазган макаласы биздин ошол Кытайдагы тарыхчылар мына бир жарым жылдан бери ушул биздин тарыхты изилдөө менен алек. Ошолордун бардыгын жыйнап, өздөрүнүн макалаларын Япония, Кореяда кыргыздар тууралуу изилдеген, байыркы тарыхын изилдеген изилдөөлөрдү жыйнап, Европада окумуштуулардын изилдөөлөрүн жыйнап, кыргыз тарыхчылардын, археологдордун изилдөөсүн жыйнап, өзүнчө бир жыйнак чыгарып атат. Себеби Евразия изилдөө борбору жыл сайын бирден китеп чыгарат, жыйнак чыгарат. Ошо жыйнагына быйыл кыргыздын тарыхына гана арнап атат. Ошол китепти буюрса мына 14-15 июнда өтүүчү
Бишкектеги ишки өлкөлөрдүн саммитине алып келет. Анын алдында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин бизге расмий иш сапары болот. Мамлекеттик иш сапары. Ошол мезгилде эки өлкөнүн мамлекет жетекчилерине ошол жаңы маалымат камтылган жыйнакты эки өлкөнүн мамлекет башчыларына атайын тапшыруу болот. Демек мына эки өлкөнүн мамлекет башчыларына тапшырып аткандан кийин бул жерде бүт бардыгы текшерилип, анын үстүнө кытайлар изилдөөгө ушунчалык терең көңүл бурат. Бир маалыматтан адашуу булар үчүн өтө бир опурталдуу. Бул мамлекеттин жетекчисине бул жыйнакты берип аткандан кийин өтө дыкат текшерилген. Кытайда бул жанакындай бизде каалаган жазгандай фолк история деп атпайбызбы? Андайга жол бербейт. Ошон үчүн биз үмүттөнүп ишенип атабыз. Бул маалымат буюрса, бул такталган, тастыкталган ушундай бир маалымат биздин тарыхыбыз буюрса 2220 жыл мурда эмес кыргыздар жөнүндө 3000 жыл мурда Кытай хроникаларында жазылып калганы бул чындык. Биз ошого мына толук ишенип атабыз. Силердин боюнча бул ачылыштын натыйжалары кандай болот? Эми бул китеп биз буга чейин окуу китептерин жазып келбедик белек. Ошондо эң алгачкы жолу кыргыздар жөнүндөгү маалымат 2200-2220 жыл деп келгенбиз. Эми ошолордун баары оңдолот. Окуу китептеринен баштап изилдөөдөгү бүт бардык маалыматтар эми жаңырат. Бул кыргыз эли үчүн дагы өтө чоң бир сыймыктуу окуя. Себеби бул жаңы маалымат дагы ушу Борбордук Азияда эң байыркы калк, тарыхта тастыкталган калк бул кыргыз экенин дагы далилдеп отурат. Ошон үчүн бул жалпы эле тарых илим үчүн эмес, биздин кыргыз элибиз үчүн дагы өтө сыймыктанчу нерсе. Эми келечектеги биздин изилдөөлөр, келечектеги окуу китептердин баардыгы ушул жаңы маалымат менен толукталып, жаңыча эми жазылат. Бул буюрса келечекте тарых илиминдеги чоң бир тактоо, чоң бир толуктоо болуп атат. Чоң бир жаңылык. Бул өтө бир кубанычтуу жаңылык. Биз уктук, Мурас фонду Кытай институту менен, тарых институту менен да бир келишим кол коюптур. Ошол жөнүндө бир аз айтып бересизби? Мына өткөн жылы президент расмий иш сапары менен барганда Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен маданият туризм министри менен жолуккандан кийин бул демилгени баштап койду. Ал демилгени ишке ашыруу үчүн бул президенттин демилгесин ишке ашырууну биз колго алдык. Мурас фондусу. Мурас фондусу өзү мына мурдакы президенттин учурунда ошол алгач президенттин алдында тарых комиссиясы түзүлгөн 2012 жылы. Андан кийин эле ошо Мурас фондусун түзүү, президенттин алдында тарых комиссиясынын ишин жүргүзүү үчүн Мурас фондусу түзүлгөн. Биз ошол мына Мурас фондусунда 2013 жылдан бери иштеп атабыз. Мурас фондусу ушул Кытай тарыхчыларын президент барып жолугуп айткандан кийин мен атайын Пекинге барып, Пекинде ушул тарых изилдөө институтунда кызыл суулук кыргыз окумуштуу кызыбыз иштейт. Жаркын Турсун деген. Ошо Жаркын Турсун аркылуу өзү иштеген ошол байыркы Кытай тарыхын изилдеген окумуштуулар менен таанышып, анан ал окумуштуулар менен алдын ала сүйлөшүп, аларды кийин мына өткөн жылы август айында болуп өткөн ПИАКтын 61-чи конференциясына чакырып, көчмөндөрдүн дүйнөлүк 3-чү оюнуна алар катышып, анан Кыргызстандагы байыркы шаар калдыктары менен таанышып кетти. Өзгөчө аларды кызыктырган мына Акбешим шаарындагы Кытайдын жанакы эң 10 улуу мыкты акыны болсо, ошонун бирөөсү Либо. Бул Акбешим шаарында төрөлгөн өз убагында. Энеси түрк тилин билген жергиликтүү калктын кызы. Анан атасы соода менен алектенген. Ошо Кытайда Либайды билбеген эч ким жок. Либай төрөлгөн шаарга барышты. Анан Кыргызстанга келип, чын эле Улуу Жибек жолундагы Кыргызстандын эң ыңгайлуу жеринде орун алган өз көздөрү менен көрүштү. Анан биз менен тарыхчылар менен жакындан дагы сүйлөштү. Анан президент аны Кытайдан келген тарыхчыларды кабыл алып, өзгөчө аларга мындай жакшы көңүл бурду. Ушулардын баардыгы келип отуруп, алар чындап кыргыз тарыхы боюнча ушундай бир архивдик музейдеги китепканалардагы документтерди алууга батыл киришти. Ушунчалык шыктанып иштешти. Алар ушу бүгүнкү күндө мына 10го жакын Кытай окумуштуусу, Кытайдын мен деген эң көрүнүктүү окумуштуулардын баардыгы бул долбоорго тартылды. Анан ушул жылы 22 январда
Пекин шаарына барып, ошо Пекин шаарында Коомдук илимдер академиясынын алдындагы тарых изилдөө институтунун директору профессор Бу Хянчун менен атайын келишим түзүп келдим. Ошо келишим боюнча мындан ары биргелешип архивдик документтерди изилдөө, келечекте Кытай тилин, эски Кытай тилин билген кадрларды даярдоо, биргелешкен изилдөөбүздүн жыйынтыгы боюнча конференцияларды өткөрүү, атайын жыйнактарды, эмгектерди жазуу боюнча атайын келишимге кол коюп келгенбиз. Ошол келишимдин алкагында мына январда болсо, январда мен барганда алар ушу жаңы маалыматтар табылып атат. Манжу дооруна тиешелүү 2800 беттен турган жаңы бир архивдик документтерди таптык деп мага сүйүнчөлөгөн. Ал эми 3 айдан кийин президент менен кошо барып, президент алар менен жолукканда, булар 3 айда дагы бир жаңы маалыматтарды таап, кыргыздар жөнүндө жазылган алгачкы хроника, бул биздин заманга чейинки 1000 жылдыкта, мындайча айтканда 3000 жыл мурда жазылганын дагы тастыктап отурушат. Бул мына кыска аралыктагы биздин мына ийгиликтерибиз, жаңы табылгаларыбыз. Буюрса мына келечекте бул дагы изилдөөбүз дагы көпкө уланат. Жанакы манжу тилиндеги, башка монгол тилиндеги, кара Кытай тилиндеги документтер азыр дагы которулуп атат. Ошол 20-июнда Кыргыз-Кытай тарыхчыларынын биргелешкен илимий жыйынында балким 2 айдын ичинде дагы көп жаңылыктар болушу мүмкүн. Буюрса ошондо дагы жаңылыктар менен келип, бул жакта биздин тарыхчылар менен, жалпы кыргыз коомчулугу менен жаңылыктарын бөлүшөт. Ошон үчүн мына 1 жылга жетпеген убакта ушундай ийгиликтерге жетиштик. Буюрса мындан ары дагы мына Мурас фондусу менен Кытай тарых изилдөө институтунун ортосунда келишим негизинде дагы көп ийгиликтер, жаңылыктар көп чыгарына биз мына ишенип калдык. Ошого үмүттөнүп атабыз. Алдыда дагы биздин карт тарыхыбызды ушундай бир терең ачып берген архивдик жаңы документтер сөзсүз түрдө чыгарына мына ишенип отурабыз. 10-кылам биздин заманга чейин ошол маалымат оригинал тапса болобу ошо? Албетте, мына мен келгенден кийин дагы айттым. Ошол Кытай документтеринин ошол оригиналын эми бербейт, анын көчүрмөсүн, ошол документтин көчүрмөсүн буюрса ала келгиле дедим. Максимилиан же болбосо көчүрмөсүн жакшынакай кылып ала келсиңер, ошол жанакы эски Кытай тилиндеги маалыматты биз жалпы коомчулук менен бөлүшөлү. Жалпы тарыхчылар менен бөлүшөлү деп аны макулдаштык. Буюрса алар өздөрү менен буюрса ала келишет. Себеби ансыз баягы тарыхый документтерсиз бул жанакындай бир жартылай деп көпчүлүгү мындай бир ишенип ишенбей ошону күтүп атышат. Биз да күтүп атабыз. Буюрса Ю Тайшан тапкан бул архивдик документтин көчүрмөсүн бизге алып келет. Чоң рахмат.